Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев 5 январда жаза аткаруу кызматынын номер 31 түзөтүү мекемесинде каза болду. Анын жакындары акыйкат тергөө, иликтөө жүрүшүн талап кылып жатышат. Аларда Юстиция министрлиги Абдылдаевдин өлүмүн иликтөө үчүн комиссия түзгөнү, башкы прокуратура болсо текшерүү иштерин баштаганы маалым болду. Кыргызстанда абакка камалгандан кийин ооруканага түшүп же абак камерасында өлүмгө дуушар болгон окуялар буга чейин да катталган. Эксперттер талдайт берүүсүндө абактагы өлүм менен аяктаган окуяларды, анын себептерин талкуулайбыз. Аны мен Айбек Бийбосунов алып барам. Саламатсыздарбы? Азаттыктын угарман жана көрөрмандары биздин бүгүнкү талкуубузга Акыйкатчы институтунун күч органдары менен иштешүү бөлүмүнүн башчысы Эмил Жандаев, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова, кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рыспаев жана жазаларды аткаруу кызматынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Алибай Нышанбаев катышат. Урматтуу коноктор, биздин 5-чи конок катары телефон аркылуу жарандык активист Мукай Керимбаев 5-чи коногубуз болот. Урматтуу коноктор, Мукай Керимбаев биздин талкуубузду баштан аяк угуп, керектүү жерден биздин суроолорубузга жооп берип жана пикирин дагы билдирип турат. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына Абдылдаевдин абактагы өлүмү коомдо ар кандай пикирди жаратууда. Талкууну баштардын алдында Абдылдаевдин жакындарынын жана жазаларды аткаруу кызматынын пикирин угуп алып анан талкуубузду уланталы. ГКМБ тергеп атат. Почему-то ГКМБнын СИЗОсуна эмес, СИЗО номер 1ге жиберген болуп атат да бул жерде. Якобы ГКМБда место жок, тоже мындай көп суроолор бар бул жактан. Анан 28-inde биздики адвокатыбыз апелляция жазган, домашний арестке чыгарыш керек деп городко апелляция жазган. 28 декабрда Бишкекский городской судта саат 3-тө процесс дайындалган болчу. Атабыз ошол жерден келет, ошол жерден көрүшө аласыңар дегенден биз баягы открытый заседание болот дегенден барсак, конвойлор алып келишкен жок. Именно ошол сот болор күнү 12-лерде которуп кетишиптир да, 31-чи колонияга в связи с состоянием здоровья деп. Атамдын баягы ден соолугу өзү постоянно пробежкада, кошуналардын баары билет го, эртең менен эрте паркка чыгып чуркайт. Кечинде келип либо велосипед тебет, либо 2 саат тоже чуркайт да. Кылмыштын белгилери азырынча аныкталган жок. Бирок ошол бүт баары ошол өзүн өлтүрүү, суицидке мындай окшош белгилери аныкталды. Бирок ага карабастан баары ички кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Бардык жагдайларды текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын курамына жалаң гана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү гана эмес, жана башка көз карандысыз тараптардын өкүлдөрү да кирген. Урматтуу коноктор, мына Арстанбек Абдылдаевдин кызы Аксана Арстанбекова менен жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары Кемел Садыковдун пикирин уктуңуздар. Эмил мырза, талкууну дароо сизден баштайын деп атам. Анткени бүгүн эле Абдылдаев каза болгон Молдовановкадагы номер 31-чи түзөтүү мекемесине барып келгениңиз айтылды. Ал жактан эмне маалымат ала алдыңыз? Анан Абдылдаевдин өлүмүн териштирүүндөгү соңку жагдайлар деп кайсыларды айта аласыз? Эми биринчиден биз билгендей, Арстан Алайдын өлүмү боюнча башкы прокуратура өзүнчө текшерүү жүргүзүп атат. Андан тышкары жаза аткаруу кызматы өзүнүн териштирүүсүн жүргүзүп атат. И Министерство юстиция тарабынан дагы бир комиссия создавать этилип, ал боюнча дагы териштирүү жүргүзүп атат. Ал комиссияга биз мүчө катары кирген жокпуз, как наблюдатель катары. Бүгүн ошо 31-чи колония барып, ошо жанагы коомго аябай кызыктуу болгон суроолорду ошо жактан ошо боюнча барып көрүп келдик да. Сиздер кайсы суроолорго жооп алдыңыздар бүгүн барып келгенде? Эми биринчи мындай да, бир мындай суроолор пайда болуп атат да, ошо камера эмнеге болгон жок депчи. Биз ошо тактадык, аякта деген туалетте жана ваннада, анан столовойдо башынан бери эле ошо жакта камера болбоптур да. Коридордо камера бар, ар бир палатада камералар бар. А вот именно ошо туалет менен ваннада, анан ошо жанагы айтып отушпай, ошо жана столовойдо асынып өлдү депчи. Вот ошо столовойдо да камера башынан бери жок экен да. То есть коомдо суроолор пайда болуп атпады эле, же өчүрүп салды камера, же атайын камераны иштетпей койду депчи. Жок, башынан бери эле ошо 3 бөлмөдө, ваннада, туалетте, анан ошо столовойдо камера жок экен да, башынан бери эле. Вот, анан биз билгендей ошо
ошо аякта дагы бир жаза оорукчан бир жаза өтүп атыптыр бир адам, атын айтпай эле коеюн. Ал ошо биз билгендей ал деген тиги акыркы көрүптүр киши болуптур, акыркы киши болуптур. Аны түрүгесинде көргөн, анан биринчи киши ошо как раз асынганын ошону байкаптыр да ошо. Ал ошо тиги алда ооруп, ошо күндө мен укта албай, ичим ооруп, ошо столовойдо телевизор көрүп аткам дейт, ушу саат түнкү 3-4дөчү. Анан арстан алай ары чыгып, кайра кирип, чыгып, сөздөр менен тиги сүйлөшүп, эмне уктап атасың, уйкум келген жок, ичим ооруп атат, мен уйкум келип атат деп, ошондой бир нече жолу кирип чыккан болчу да. Анан ошондой мен өзүм палатама кирип кеткем, саатты караган жокмун дейт. 3 саат, ошо саат 3-төрдө болжол. Анан бир сааттан кайра чыксам, ошо столовойго кирсем, ошо асынып калыптыр дейт да. Сиз ошол жанагы комиссияга мүчө эмес, байкоочу катары барып келгениңизди айттыңыз. Анан ошол текшерүүнүн иштин жүрүшүндө бул окуяга керектүү болгон маалыматтарга алууга мүмкүнчүлүк болобу сиздерде, же болбосо кандайдыр бир чектөөлөр болобу? Мындай да, эми биякта 3 комиссия териштирүү жүргүзүп атат. Алар юридикалык баа берет, текшерет, жанакындай суроолорду коюлат. Эмнеге 31 колонияга которулган, кайсы диагноз менен келген, ошо асынган эмеге эмне себеп болду, бул тиги самоубийство, суицидпи же башка бирдемени, ошонун баарын ошо комиссия териштирет да. Биз болсо ошо байкоочу катары өзүбүзгө ошондой тиги керектүү ошо нерселерди сурап, ошо биз менен андан тышкары анын өзүнүн адвокаты болгон болчу. Ал дагы тиешелүү суроолорду берип аткан болчу. Рахмат. Бакыт мырза, мына дароо эле сизди талкууга кошоюн. Бул окуя боюнча сиз жетектеген борбордагы кабардар, маалыматы бар. Сиздердин ушул кыймылоорду алдын алуу борборунун Абылдаевга байланыштуу кандайдыр бир кайрылуу түштүбү? Анан ушул окуяга кандай комментарий бересиз негизи эле? Мен саламатсыздар, биринчиден чакырганыңыздарга рахмат талкууга. Негизинен бул жара боюнча бизге кайрылуу түшкөн эмес да. Мен биринчи комиссияга токтоло кетейин, анан кийинки суроого жооп берейин. Негизинен жаза аткаруу кызматына демилгемен менен чыккам. Бизди анан акыйкатчыны комиссияга кошкула деп. Себеп дегенде максат ошол комиссиянын ичине киргенден кийин ошол жерде суроо коюп, ошол суроолорго жооп алууга мүмкүнчүлүк болот да. Бүгүн маалымат беришти, жок, силер комиссияга мүчө болуп кирбей эле койгула, бирок байкоочу болуп келгиле деп. Түшүндүрүштүбү себебин? Себебин түшүндүргөн жок. Болгону гана жанагындай айтыштым, мен баш тарттым. Эгер биз толук кандуу комиссияга кирип, ал жерде суроолорду коюп, анан жооп ала албасак, жөн эле барып алардын иштегенин көрүп кайра кеткенин кажети жок. Негизинен ал комиссиянын ичинде коючу бир 10дан ашык суроону белеңдеп койгонбуз да. Вот ошол суроолорго жооп алсак, эми ал суроолорго жоопту издейбиз башка жол менен. Бул жерден эми өтө өкүнүчтүү окуя. Канча какшап кайталап келебиз, кайсыл гана мекеме болбосун, жазаларды аткаруу укугу. Тиги аскерлердикиби, карылар үйүбү, балдар үйүбү, айтор мамлекеттин атынан кайсы бир жаран мамлекеттик бир имаратка киргенден кийин ал мамлекеттин жоопкерчилиги. Бул жерден эми азыр ооба баягы атагы чыккан, башы көрүнгөн инсандардын окуяларынын аркасынан мына ушундай иштер талкууга жүрүп калат да. Бирок негизинен былтыр 5 суицид болду. Азыр суроолордун бирөөсү ошол 5 суицид боюнча ушунча 5 териштирүү жүрдүбү же жүргөн жокпу деген суроо коюлат элек да. Же болбосо ушундай атагы чыккан учурларда гана комиссиялар түзүлүп, ушундай учурларда гана териштирүүлөр жүрүп калабы деп. Дагы бир мисал, ошол эле 31 мекемеде күн мурун жыл башында эле туберкулездон бир киши кайтыш болду. Былтыркы жылдын этегинде мына 31 декабрда алдын ала коюлган диагноз боюнча сокур ичегиден же болбосо аппендициттен бир киши каза болуп атат. 21 кылымда сокур ичегиден каза болуш менимче бул болбой турган нерсе. 2023 жылы 3 жыл Жогорку Кеңеш баяндаманы улуттук борбордун баяндамасын укпай келди да, 20, 21, 22 жылга баяндаманы тапшырып аткан кезде биз айтып атабыз, жабык мекемелерде 3 жылдын ичинде 151 өлүм катталган. 151. Соңку 3 жылдын ичинде бул эми? 20, 21, 22. Эми бул жерде дагы бир маселе. Өкмөттүн өзүнүн токтому бар.
кайсы бир оору менен жабыркаган жарандар жаза өтөөдөн бошотулат деп. Былтыр бир гана учур болду. Канча жылдан бери келип туруп 4-үнчү стадияда рактагы 50-дөн ашып калган бир аял жолдошту бошотушту. А эми ошол эле учурда 3 киши рактан каза болуп атат. Цирроз печени, асцит деген бар. Асцит бул терминальная стадия деп коет, бүттү уже. Баягы тиги киши бер жакка келбейт, ал үмүтү жок дегенди билгизет да. Андай кишилер өлүп атат. Аларга эмне үчүн мыйзамдын немелери колдонулбайт? Актировка деп коет да. Маселе көп. Эми бул маселенин баары тең бул бүгүн чыгып калган жок. Мунаны да белгилей кетиш керек. Улуттук борбор канчадан бери какшап айтып келатат. Өзүбүздүн мындайча айтканда коллегаларыбыз Кыргызстанда укук коргоо боюнча авангард акыйкатчыларга дагы алар менен чогуу иш алып барганга аракет кылабыз. Бирок жыйынтыгы чыкпай келет да. Анан дагы бир маселени козгой кетейин. Бул жанагы жазаларды аткаруу кызматында медицина кызматын жалпы саламаттык сактоого өткөзүп берүү жөнүндө мына калп айтпасам бир 10 жылдын жүзү болду. Какшап келатабыз. Жазаларды аткаруу кызматы, эми кечирип койгола мен расмий тилди колдоночу, исполняет несвойственные для себя функции. Ал оорукана эмес. Аякка дарыланган барбайт. Аякта жаза өтүү үчүн барат. А эми ооруп кала турган болчу, саламаттык сактоо министрлиги бар. Аякта адистер да жетиштүү, шаймандары дагы дары-дармектер да жетиштүү. Бакыт мырза, сиздин сөзүңүз соозуңузда азыр мен Алибай мырза сизди мына талкууга кошоюн деп атам. Мына Бакыт Рыспеков бир катар ушул жазаларды аткаруу кызматына байланыштуу бир катар маселелерди айтты. Соңку жыл ичинде канча өлүм катталганын, алардын себептерин дагы мына статистика менен көрсөттү. Ушул Абдылдаевдин окуясы жана ошого окшогон окуялардан кийин жазаларды аткаруу кызматына мындай сын пикирди жаратып атат. Анткени маркумдун жакындары анын саламаттыгы жакшы болгонун айтып, эмнеликтен 31-чи түзөтүү мекемесине которулганын дагы кызыгып жатышат. Анан деги эле жаза аткаруу тутумунун жоопкерчилиги боюнча маселе көтөрүлүүдө. Тажрыйбалуу адис катары айтсаңыз, жазаларды аткаруу кызматынын жоопкерчилиги каралышы керекпи бул жерде? Эми ондай ар бир бул окуу боюнча азыр комиссия түзүлөт. Азыр айтып кетеби, каза болуп, каза болуп калып атат. Канча 151 киши дедиңизби? Ар бир случай боюнча өзүнчө комиссия түзүлөт да, түзүлүп келген түзүлө берет. Ал потому что ошондой комиссиянын бир жыйынтыгы болот деп. Комиссия жыйынтыгы болот. Бул текшерүү бар, жанагы следственный органдар бар, прокуратура бар. Ар бир өлүм боюнча эми негизинен текшерилет. Жыйынтыгы чыгарылып аныкталат. Аныкталып ошо менен бир жыйынтыкка келип токтойт да. Бул ар бир жарандын, ар бир ошол сот өкүмүнүн мөөнөтүн өтүп аткан жарандардын турмушу ошол жерде болуп атканын барсын биздин ушу жазаларды аткаруу кызматы көзөмөлдө алып турат да. Бул көзөмөлдө калган эмес деген мындай маанидүү болбош керек да. Себеби ар бир жаран биздин кызмат дагы ошол булга мындай түз көңүл берип азыр көрүп атасыздар кандай акыркы 3 жылда кандай зданиялар курулуп атат, кандай камералар курулуп ататына. Сиз айткандай больница жок болчу да мындай. 31-чи мекемеде больница ондай жок болчу. Азыр жакшынакай больница курулду. Бул деле ошол эле биздин отурган соттолгондордун жеке безопасность жанагы эмнеси каралып атпайбы? Турабы? Ушундай атырайым кечиресиз. Ушундай окуяларды өлүм менен аяктаган окуяларды бир биз системанын кемчилигиби же болбосо бул кырсык катары караш керекпи? Бул системанын кемчилик деп айтыш кыйын, оор да. Мында системанын ар бир жаранды системанын себеби өзүңүздөр билгендей, ар бир жаран ушундай эле биздин абактарга киргенде адамдын психикасы өзгөрөт. Ар бир жаранды өзгөрөт. Себеби бул переживать этет, өзүнүн кандай бир ички дүйнөсү алмашабы. Бирок ошонун барысы ошо адамдын өзүнүн ички дүйнөсү менен ошо отурган жарандар, соттолгондордун арасындагы болгон мамилеси, үй бүлөсү болгонмо, коомдун мамилеси, керек болсо мамлекеттик ошонун барысы адамга таасир этет да. Уруксатпы? Кечиресиз, мен Атырайымды талкуусуна кошоюн деп атам. Андан кийинки дагы сиз оюңузду койсоңуз болот. Атырайым, мына Арстанбек Абдуллаев декабрь айында кармалып, УКМКга мен окуп кетейин. Социалдык тармактарда жана китепчилерди таратуу менен диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасаган деп айып койгон. Ушул жерден коомчулукта азыр маселе жаралып атат.
аны камакка алуу канчалык зарыл эле, мыйзамдуу жагы боюнча дагы суроо болушу мүмкүнбү? Ушул жөнүндө сизден сурайын дедим. Албетте, биринчиден Арсан агайдын туугандарына көңүл айткым келет, анткени учур мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден айта турганым, азыр мына агайга айбек түз суроо бердиңер. Эң жаманы заман ушундай өзгөрбөгөндүн бир себептери аксакалдарыбыз чындыкты так айтпай, жымсалдап жооптон качканга аракет кылганда ушундай болот да. Сиз ардагер катары менин оюмча болгон чындыкты так айтышыңыз керек эле да. Ошол жаза аткаруу кызматкерлери сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек деп, ар бир өлүм үчүн. Анткени Бакыт мырза туура айтып кетти, мамлекет кайсы бир кылмыштын аркасы менен адам баласын эркиндигинен ажыратса, ошол жерде калган адам укуктарынын сакталышына кепилдик берет. Мамлекет жооп бериш керек. Анан азыр мынакей аяктап аткан өлүмдөрдүн саны көп болуп, бирок ошол комиссиянын түзүү менен жымсалдоо мындай унуттуруу аракети менен эч ким жоопкерчиликке тартылган жок да тилекке каршы. Туурабы Бакыт мырза? Бир дагы кызматкер жоопкерчиликке тартыла элек. Мына дөөчүн кызды барып канча нерсе жолу бычак менен сайып кетишкен. Камакта отурган кезинде, туурабы? Убактылуу камоо жайында болсо дагы да. Ошон үчүн биринчиден бул жоопкерчилик тартылыш керек, бардыгы ачыкталыш керек. Анан албетте жанагындай жапырт баарын эле камакка боюнча мен жаңылбасам кылмыш иши козголгон болуш керек эле. Козголгон, акыр аягы эмне болду? Эми азыр териштирүү жүрүп атса керек эми азыр, Териштирүү жүргөндө ошол кирип бычак сайганда жоопкерчиликке тартат. Ошону коопсуздугун көп кепилдеген кызматкерди ким жоопкерчиликке тартат? Эмне болду? Мисалы Бакыт мырза банкири былтыр кызматкерлер бар да анча. Но кылмыш болуп атат, жыйынтык чыга элек. Коллегалар келип кандайдыр бир комментарийде жыйынтык чыккандан кийин айтсак, менин оюмча туура болсо керек. Бакыт мырза мынакей асын калды деп, былтыр дагы иште ошол комиссиялар менен акыр аягы ким эмне кандай болду, эч кандай жыйынтык чыккан жок. Далил бар да, ошон үчүн кайсыл дагы бир окуяны кое тургула комиссия түздүк, бир эмес үчөөнү түздүк деп айткан. Бул мен ойлойм ошол адилеттүү, ачык жоопкерчиликке тартуу, чындыкты табуу жолдон качуу аракет биринчиден. Экинчиден, албетте Арсан агайдын бул кылмыш иш боюнча мурун козголуп, иши кыскартылып, жоопкерчиликке тартылган эмес. Анын айткан сөздөрүндө ошол бул айткан сөздөрүн байкасак, көпчүлүгүбүз Арсан агайды чындап эле билебиз да. Айткан сөздөрү окшош, бирдей. Канча убакыттан бери бир идеяны, өзү ишенген бир чоң идеяны баарыбызга жеткиргенге аракет кылчу. Бул боюнча Жээнбеков президент болуп турган маалда да кылмыш иши козголуп, бирок ал кыскартылган. Анын айткан сөздөрүндө кылмыштын ошол экстремисттик курамы жок, кылмыштын курамы жок деп. Анан азыр суроо ошол эле сөздөрү боюнча, ошол эле өзү айткан идеологиясы боюнча азыр кайсыл эксперт жок, курам бар деп чечим чыгарды. Барбы ошондой экспертиза? Анан экспертиза чыгарганда азыр мынакей адвокаттар да чоң суроо көтөрүп атышат. Муну лингвистический экспертиза чыгарып бердиби же религиоведческий экспертиза чыгардыбы? Анткени эгерде лингвистический экспертиза, тилдик экспертиза чыгарса, алар айта алат эле. Бирок лингвистический экспертиза эч кандай кастык, эч кандай коркунуч, кылмыш курам жок деп аткандан кийин эмнеден барып? Анан эң башкысы, муну мен былтыр дагы башка иштер боюнча дагы айтып келем, баарын камакка алуу тажрыйба мыйзамсыз, негизсиз. Анткени биздин кылмыш жаза процессуалдык кодексте так жазылган. Качан кайсы убакытта камакка алуу, бөгөт коюу чарасы аныкталат. Эгерде уруктуу жашаган жери жок болсо, инсандыгы тастыкталбаса, мурун тергөөлөргө каршы болуп качып кеткенге мүмкүнчүлүк болуп, же коркутуу ошол тергөөчүлөрдү же иш боюнча күбөлөрдү коркутууга барса, жана башка тоскоолдук кылса да, коомго кандайдыр коопсуздук жарата турган болсо, мисалы. Жок, коомго эгерде рецидивист, эми билбейм, андай негиз эмеде жок. Коомго деген. Ошол коомго коомдун коопсуздугун бузгандыгы үчүн бул кылмыш козголуп атпайбы? Бирок үйүндө камоого же залогко чыгаруу, күрөөгө чыгаруу же камакка алууну, бөгөт коюу чарасын тандаганда жанагы эле критерийлер калат. Жашаган жери барбы туруктуу, үй бүлөсү составы, мурун кылмыш кылган кылбаганы, качканга мүмкүнчүлүк барбы, аракет кылды беле, тергөөдөн качты беле, анан тергөөлөрдү же болсо күбөлөрдү коркутканга барабы, барбайбы? Болду. Башка негиздер жок. Анан кийин Арсан алайды, эми кечирip койгула, баарыбыз көпчүлүк жарандар мынакей жаназасына да барып келишти, жашаган жерин жакшыраак билишебиз, анын кылган ишин баарыбыз билебиз, анын үй бүлөлүк курамын мынакей көрүп атабыз, кайсыл негиз менен камакка алуу керек эле. Бул менин пикирим,
ушул азыркы учурда былтыртан бери күчтөнүп келаткан тажрыйба баарын эле камакка алуу. Бул ошо адам укуктарын чектөө, одоно мамлекет тараптан өзүнүн укуктарын ашыкча колдонуу менен кандайдыр бир өзүрү каалаган мындай ошол укук коргоо органдары ойлогон ойду мындай элдин баарына таркатуу да, коркутуу жолу менен полициялык мамлекетти орнотуу. Эгерде туура эмес сүйлөсөң же кыйшык бассаң же терс сүйлөсөң, Арстан Алай да терс сүйлөгөн да тилекке каршы. Арстан Алай дагы өзүнүн оппозициялык пикири менен таанымал баарыбызга, жагабы жакпайбы. Анан азыр дагы ошол аял айткан өзүнүн сөздөрү үчүн жоопкерчиликке тартылуу аракети менен жашоосу менен коштошкону көрүнүп калды да. Ошон үчүн мен ойлойм, Бакыт мырза менен макулмун, байкоочу катары Акыйкат иш институтуна деле катышуунун кереги жок. Анткени Акыйкат иш институту байкоочу эмес, адам укуктарынын сакталышына баа бериш керек. Бул жерде камакка алуусу канчалык деңгээлде негиздүү, канчалык деңгээлде ошол жаңылдын алдында которгондугу негиздүү, кайсы оору менен ооругандыгы негиздүү, ошол маалыматтын баардыгын ачыкташ керек эле да. Анан мындай учурларда адвокаттар менен тыгыз иштеп, мына мен азыр дагы Бакыт байкеге бергим келип атат. Ноябрда мага бала жазган экен, Гогала койду кылып сабашып, СИЗОдон УКМКнын кызматкерлери. Бакыт мырзанын мисалы телефондорун бергем. Анан жаңы жылда мынакей Темирлан Султанбеков да чыгарды, Алга Кылычев боюнча дагы ошондой ырайымсыз күч колдонуу аракеттери болду депчи. Анан камакка алуу негизсиз, ошондой шартка кишини салуу, бул дагы стресс да. Бул дагы негизи дүйнө жүзүндө мыйзамсыз адамды камакка алуу менен тамагын бербөө же суу бербөө же туалетке барганга мүмкүнчүлүк түзбөө, балдар менен үй бүлөсү менен маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк бербөө, бул дагы кыйноо катары саналат да. Ошон үчүн мен ойлойм, Алсан Багай дагы кыйноонун аркасы менен, өзүнө ушундай адилетсиз аракеттин аркасы менен бул жашоодон өткөн киши да. Атырайым, пикириңизге рахмат. Азыр биз 5-чи коногубуз жарандык активист Мукай Керимбаевди кошолдуп атам. Мукай мырза, бизди угуп атасызбы? Мукай мырза, мына Атыр Абдрахматова дагы азыр бир катар камоолор боюнча маалыматты айтты. Мен дагы сизден сурайын деп атам. Арстанбек Абдуллаевдин 2021 жылдагы президенттик шайлоого катышып, андагы дебаттарда кийин дагы бийликке сын айтканы белгилүү. Коомчулук анын камалышын ушул көрүнүштөр менен байланыштырып жатат. Анан негизи эле ошол Абдуллаевдин камалышынын саясий өңүтү болушу мүмкүнбү же болбосо муну саясатка эле мындай айландыруу аракетиби? Сиздин пикириңиз кандай? Биринчиден саламатсыздарбы? Мен бул боюнча пикирим дөмөлөөдө болмосо да, биринчиден Арстанбек Абдуллаев мен билгенден диний каттыкты козутуу боюнча беренемен иш козголуп, баш коргоочуларды өзгөртүлүп, камакка алынган да. Ал эми экинчиден өлүмү боюнча бул жерде жазаларды аткаруу комитети ошол кечеги баягы видео көзөмөлдөн көрсөтүп маалымат берди да. Андан кийин үчүнчүдөн бул жерде юстиция министрлиги дагы комиссия түздү. Бул боюнча мен билгенден башкы прокуратура дагы комиссия түздү. Иликтөө иш-чаралар баштады да, мен билгенден. Анан алдын ала баягы билип билбестен баягы комиссиянын жыйынтыгы чыкканча баягы коомчулукту адаштыруу, анча-мынча баягы сөздөрдү айтып туруудан мен карманууга чакырмакмын бардыгынча. Себеп дегенде биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз, мыйзам бардыгы үчүн бирдей болуш керек. Ал эми жанагы президентке катышкан боюнча мен ойлойм, ал жерде эч кандай саясат жок. Себеп дегенде биз Кыргызстанда ислам динин тутунган көпчүлүк, калктын саны көпчүлүк да. Ошол себептен өзүңүздөр билдиңиздер, Арстан Абдуллаевдин акыркы учурларда бир кандайдыр бир деңгээлде диний каттыкты козутуу боюнча дагы пикирлери бир аз түшүнбөстүктөр жаратты деп ойлойм. Менин пикирим боюнча. Демек, бул жерде эч кандай бир саясий өңүтү болушу мүмкүн эмес деп атасыздар. Анын камалышы боюнча сурап атам да бу жерде. Ошо мен түшүндүм. Камалышы боюнча мен азыр акырында түшүндүрүп кетпедимби? Бул жерде баягы диний каттыкты козутуу боюнча кандайдыр деңгээлде ал кишинин билдирүүлөрү кылган баягы анча-мынча баягы көрүнүп видеолор чыгып атты. Ошол боюнча эле бул кишини башкаруучуга өзгөртүлдү деп ойлойм. Эч кандай бул жерде саясий өңүтү мен көрбөй турам да. Себеп дегенде
биз көрүп атабыз акыркы 3-4 жылда кандай баягы коррупция менен болгон күрөштү айтабызбы, баягы бюджетибиз канча көтөрүлүп атат, канча деген баягы имараттар салынып атат, сол нерселер дагы ушу мыйзамдын иштеп жаткан негизинде болуп атат деп мен ойлойм. Мукай мырза, рахмат. Мына Мукай мырза, сиз дагы жаңы эле айтып өттүңүз, атай комиссия түзүлгөнүн, прокуратурадагы териштирүү жүргүзүп атканын, мен талкуунун ушул бөлүгүнөн башкы прокуратуранын билдирүүсүн угууга бардыңыздар чакырайын, андан кийин талкуубузду улантабыз. 2023 жылдын 28 декабрында Арыстанбек Абдылдаев ден соолугуна даттангандыктан жаза аткаруу кызматынын 21 мекемесинин дарыгерлеринин жолдомосу боюнча жаза аткаруу кызматынын 31 мекемесинин аймагында жайгашкан Борбордук ооруканасына медициналык текшерүү жана дарылоо үчүн которулган. Атылган 31 мекеменин терапия бөлүмүндөгү палатага Абдылдаев жалгыз өзү жайгаштырылып, тийиштүү медициналык дарылоодон өтүп жаткан. Алгачкы текшерүүдө аныкталгандай, Арыстанбек Абдылдаев 2024 жылдын 4 январынан 5 январына караган түнү электро чайнектин зымын сүлгүсү менен байлап ашкананын тамактануучу бөлмөсүндө асынып алган. Ал эми Абдылдаевдин асынган абалдагы денеси 2024 жылдын 5 январында таңкы саат 5:15 чамасында табылган. Ошондой эле Абдылдаевдин денесин кароо жүргүзүү учурунда маркумдун мойнунда зымдын изинен башка криминалдык күч колдонгон башка жаракаттары бар экендиги аныкталган эмес. Жогорудагы жагдайлар боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, жыйынтыгы менен мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын кыймыл-аракеттерине карата юридикалык баа берилет. Эмил мырза, мына кандай болгон күндө дагы Жабык Чайдагы адам өлүмү бул жаттагы бир топ маселеден кабар берген сайт бир топ маселенин башын ачкан сайт. Тилекке каршы буга чейин да ушундай окуялар болуп келгени айтылды. Акыйкатчы институту ушундай окуялардан кийин, ушул Арыстанбек Абдылдаевдин окуясына кийин дагы эмнелерге көңүл буруу керек деп эсептейт? Бул аябай көбөйлүү маселе. Ошо жатакабада мындай фактылар болуп аткандычы. Ушундай маселелерди обязательно биз көтөрөбүз, потому что биздин эң алгачкы максат бул адам укугун сактоо, адам укугун камсыздоо. Вот ошо жатакабада жаткан адамдардын бул укуктары кичине мондай рамка ограничение болуп калат да. Алар өзүнүн укуктарын жакшы толук жактай албайт. Вот эти башка категория адамдар менен алгандачы. Анан ошо системага биз обязательно башынан бери эле акыйкат институту башынан бери эле ага көңүл буруп келатат и дагы эле ошо көңүл буруп дальше иштей беребиз. Бакыт мырза, жана сөз сурадыңыз. Мен жана суроо болбодубу система боюнча депчи. Ошого бир аз токтолоюн дедим да. Бизде азыр бүгүнкү күндө жана кырсыкпы же болбосо бул системанын кемчилиги деген суроону айтып атасызбы? Да. Жок, кырсык эмес, баягы система өзгөрдүбү же өзгөргөн жокпу деп. Кылмыш жаза кодекси, кылмыш жазык кодекси биринчи беренелерин караганда биринчи беренесине эле көрсөтүп турат. Конституцияга шилтеме кылып атат. Адам укуктары боюнча эл аралык нормаларга шилтеме кылып атат. Анан кийин жалпы таанылган адам укугу боюнча принциптер жана стандарттар деп ошого шилтеме кылып туруп, эки кодекстен башталып атат. Эми ушул жерде кийинки сөз. Бүгүнкү жазаларды аткаруу системасы бул илгерки ГУЛАГтын мындайча айтканда баягы калдыгы болуп атат да. Бүгүнкү күндө жазаларды аткаруу кызматында иштеп аткан кызматкерлер канча аракет кылбасын, ГУЛАГтын системасын сындырып, кайра жаңыдан биз демократиялык коомду атабызбы? Демократиялык коом кирип, өзүнүн жазаларды аткаруу демократиянын принциптери менен киргизмейинче акыбал кала берет. Ошолордун бирден бир жолу бул жанагы медициналык кызматты жалпы медицинага өткөзүп берүү. Себеби эмнеде? ГУЛАГтын системасында бул медициналык кызмат эч кимге бүгүн жашыруу эмес, ал кошумча жазалоо катары ыкма колдонуп келген. Же болбосо ошол ГУЛАГтын ичинде жазалган кылмышты жаап жашыруу катары колдонулуп келген. ГУЛАГта ошондой болгон негизинде. Эгер билесиңер, Союз учурунда бийликке каршы чыкчы болсо, аны эмне кылган? Аны ой бул деген жиндик экен деп туруп, жиндикканага мындайча айтканда кара тил менен айтканда жиндикканага жаткызгандагы дарылардан берген, кийин карасаң чындап эле акылдан адашып калган кишидей болуп калган. Кайра эле кайталайм, бул биринчиден эң биринчи кадам. Медициналык кызмат жанагы жакка өткөрүш керек. Жазаларды аткаруу кызматында бүгүнкү күндөгү медициналык кызматы ал бизде мына сырттагы эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар эмеспи? Мына ошолордун милдетин гана аткарыш керек.
ГСВ-нын, мындайча айтканда, группа семейных врачей деп коебуз. Первичная медицина. А калганын диагноз койгондо, дарылоонун ыкмасын, назначенияны, аны биякта жүргөн дарыгерлер өздөрү консилиум кылабы, жагандай кылат, адистер өздөрү анан кийин бериш керек. Мына ошондо жазаларды аткаруу кызматы өзү дагы өзүнө таандык эмес кызматтан бошойт. Эгер бүгүнкү күндө медицина Минздравда болгондо, саламаттык сактоо министрлигинде көп суроолор ошол жака болмок. Жазаларды аткаруу кызматында эмес. Анан сотко болмок. Сотко деп аткан мен бул жана санкция боюнча анан тергөөчүгө болмок да. Бул эми өтө мындай кылдаттык мамиле менен кадам таштамайынча орчундуу маселелер. Айтып атпаймынбы? Мына башы көрүнгөн, атагы чыккан кишилер ушундай окуяга кайрылганда баягы талкууга түшүп калабыз да. Биз келип туруп какшапай тиги жерде тигиндей болуп атат деген кезде талкууга болбойт, түшпөйт. Биринде мен кечине айтып кетсем, бул Бакыт мырзанын айтканына кошулам. Былтыр да акыйкат чынында баяндамасын жогорку кеңешке киргизгенде мен да колдогом бул сунушту. Чынында чоңкөйгө ошол саламаттык сактоо, жалпы биздин бардыгыбыз барган саламаттык сактоо системасына камакта отурган адамдар да караш керек да. Анан баарыбыз билебиз, бияктан да туугандар суроо көтөрүп атышпайбы? Өзү УКМКнын убактылуу камоо жайында болуп туруп, анан кийин жалпы юстициянын камоо жайына өтүп кеткендигин да канчалык негиздүү депчи дарылоо деген мен. Ошон үчүн жалпы биздин ошол саламаттык сактоо министрлигине караган дарыгерлер караш керек экен, бул туура. Анан неге барбай чыккандагы, эсиңерде болсо Батукаевдин иши боюнча ошондо жанагы диагноз чыгарып, анын акыбалы тууралуу өздөрүнүн тыянактарын берген дарыгерлер кошо жоопкерчиликке тартылып, чоң ызы чболгондо өткөндөн кийин дарыгерлер да ал жоопкерчиликтен кээде коркушат да. Мисалы, Кемпирабад иши боюнча кыздардын ден соолугу начарлаганда мен өзүм түнү күнү канча жол барып аттык. Анан ошондо деле мисалы тез жардам келет, кан басымым жалпы мындай эмелерди карайт дагы, кыйнабалда бирок так чыгарып кетүүгө же дарылоого жаткырыш үчүн так көрсөтмө бере албайбыз деп коркуп турушат да. Ошон үчүн мен ойлойм, Бакыт мырзанын айтканына кошулам, биз бул системаны оңолуш үчүн ар бир тарап биринчи коопсуз болгонуна ишениш керек. Ал мыйзамдуу өзүнүн ишин так аткарса, эртеңки күнү кандайдыр бир өч алуу же каралоо же болсо кандайдыр бир негизсиз камакка алуу алардын башына тийберине да дарыгерлер да ишениш керек да, дарыгерлер да коргонуш керек да. Антпесе тилекке каршы ошондо бирде биздин айымды мисалы түздөн түз больницага жаткыруу боюнча көрсөтмө бере алышкан эмес да, тез жардамчы. Бирок акыбалдары оор, керек болсо ушул жерден капельница кылабыз, керек болсо бардыгын бирок чыгарууга деп жазып беришпейт да, коркот да. Ошон үчүн албетте саламаттык сактоо, жалпы саламаттык сактоо системасынан чыгарыш керек. Жаза аткаруу системасында дарыгерлер болуп, анан өзүбүздүн дарыларыбыз бар. Анан дарылар боюнча дагы аны мынакей Бакыт мырза баштаган, ошол иштерди аябай чейин чыгарыш керек. Көз карандысыз дарыгерлерди киргизип, канчалык деңгээлде берилип аткан дарылар, анткени былтыр да ошол сөздөр болгон, баш оорудан же уктап айткандан берилген дары, алар антидепрессант болуп чыкканда, канчалык деңгээлде бунун баардыгы кишини чын эле медицинадан адаштырып, башка ден соолугун начарлатканга алып барган жокпу, ким баа берет? Ошон үчүн бул жерде көйгөй көп, анан комиссия түзүп, анын акыр аягына чейин чынында эле чукуп чыгып, тыянак чыгармайынча система өзгөрбөйт, эртеңки күнү эле кайра унутулуп, эртеңки күнү дагы башка бир өлүм болот да тилекке каршы. Анан башкы прокуратура экспертизанын жыйынтыгы жок, өзүрү тыянак берип аткандыгы дагы бул мен ойлойм мыйзамсыз нерсе. Анткени алдын ала пикир жаратуу, жаза аткаруу кызматынын да жетекчиси айтып атпайбы? Моюнда болгон тактар ана мындай тигиндей депчи, экспертиза дайындалгандан кийин экспертизанын тыянагы жыйынтыгы чыкканга чейин алдын ала ошентип айтып, бул атайын элдерди жымсалдап мындай кулакка тээп көндүрүп, ошол бир пикирди таануулуу болуп атат да. Экспертиза чыкканга чейин кечиркол адвокатында маалымат жок болуп, адвокат экинчи өзүнүн пикирин бере албай аткандан кийин кантип биринчи тарап өзүнүн пикирин бере берет элгечи? Тең салмактуулук сакташ керек. Арбай мырза, сизге өтөрдөн мурда ушул Мукай Керимбаевди да талкуубузга кошуп кетейин деп атам. Мукай мырза, биз ушул талкууда Арыстанбек Абдуллаевдин окуясынан тышкары жазаларды аткаруу кызматындагы негизи эле жабык мекемелердеги системалык өзгөрүүлөр жөнүндө дагы маселени козгогубуз келип атат. Сиздин пикириңизче бул тармакта эмнелер өзгөрүшү керек деп ойлойсуз? Айбек мырза, бул жазаларды аткаруу комитети боюнча бул баягы биз союз тарагандан кийин баягы система менимче азаттан болсо да баягы өзгөрүп келатат. Бирок акыркы учурларда бул баягы жазаларды аткаруу комитетине мен билгенден аябай көп акчалар бөлүнүп, бул зданиялар курулуп,
шарттары жакшы каралып атканын мен белгилеп кетип элем да. Себеби дегенде көптөгөн баягы ошол түрмөлөр деп коебузбу, жакшы шарты менен бүгүнкү күндө больницалары болобу, же бир кандайдыр бир зданиялар жаңыртып атканы бул жакшы көрүнүш албетте. А эмне өзгөрүшү керек деп ойлойсуз? Өзгөрүү боюнча эми мен айтат элем, мен бул ал жерде өзгөрүү боюнча азыр мен айтат элем, ал жерде өзгөрүүгө биринчи кезекте баягы ошол жерде иштеп жаткан кызматкерлер, кызматкерлердин баягы ошол эле заключенныйга болгон мамилелери. Бирок акыркы учурларда мен билгенден жакшы эле бул суицид эмелер боюнча эми ал адамдык фактор болуп калышы мүмкүн. Рахмат. Алибай мырза, мына азыркы учурда Кыргызстан абактарында миңдеген жарандар соттун чечимин күтүп, же болбосо жазасын өтөп күн кечирип атышат. Ошол эле учурда ал жердеги жарандарга болгон мамилеге, шарттарга дагы эми наразы болгондор жок эмес. Соңку окуялардан кийин абакта жаткандар, алардын жакындары дагы кабатыр болуп социалдык тармактарга пикирин билдирип атышат. Анан менин сурайын дегеним, жазаларды аткаруу кызматы алардын коопсуздугун камсыздай алабыз деп кепилдик бере алабы бүгүнкү күндө? Эми мындай да, азыр бизде өзүңүздөр билесиздер, азыр көп абактар оңолуп атат, курулуп атат, камерный системада кылып атат. Анан ошол убакта барысына биз жооп беребиз деп кепилдик алуу кыйын го. Себеби биз ошол эле учурда ошол ишин арасында болгон, иш арасында мамилелер ар кандай соттолгондордун арасында мамилелер, келиспештиктер, балким ошол арасында дагы кепилдик бул кыйын да аябай. Бирок биз кылып коебуз деген бул торомас маселе болуп калат да. Бул аракет кылыш керек бул нерсеге. Себеби ар биринин азыр камералар коюлуп атат, азыр көрөтсүз да. Сотрудниктер, дежурныйлар өзүнчө эмнелер менен жүрүп атайын. Көзөмөлдөр менен жүрүп. Азыр көзөмөлдө биздерде билесиздер, сиз көргөнсүз да. Атайын система бар, ГУИС деп коет, атайын бүт түрмөлөр кайтарылып турат. Ким каякта, кайсы жакта дежурный уктуп атат, ким каякта жүрүп атат. Бул да болсо ар бир соттолгондордун ошол несин өзүнүн личный безопасность деп коет, ошону сактоого аракет кылат да. Урматтуу коноктор, кечиресиз, мен сизге сөз атайын. Сөздү уламайынча болбой калды. Бүгүнкү күндөгү жазаларды аткаруу кызматында иштеп аткан көпчүлүк кызматкердин аракети бул чоң күч. Аны моюнга алыш керек. Бирок ал жетишсиз. Жазаларды аткаруу кызматынын көйгөйлөрү бул алардын көйгөйү эмес. Ал жалпы баардык коомдун көйгөйү. Жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлери, мен жеке өзүм үчүн орус тилде айтам, внутренний пограничник деп коем мен аларды. Биздин ички чек арачылар. Жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлери. Азыр мындай, бул жерде шалакылык жөнүндө суроотулуш керек. Негизинен азыркы болуп аткан окуя, биз талкуулап аткан окуя боюнча 3 баа берилиш керек. Юридикалык баа берилиш керек, укуктук баа берилиш керек. Укуктук дегенде бул адам укугун канчалык деңгээлде ошол сакталган, кепилденген. Үчүнчүсү бул моралдык баа берилиш керек. Моралдык бааны ошол жердеги кызматкерлер, ошол мекеменин ичиндеги, ошол нөөмөттө турган кызматкерлер, анан ошол жактын жетекчилиги, ошол мекеменин жетекчилиги. Андан эми кепилдикти айтып атасыздар, кепилдикти жазаларды аткаруу кызматы бербеш керек. Кепилдикти мамлекет бериш керек. Калган адамдын коопсуздугун азыр кечирип коелу, муну терең түшүнүп алуу керек. Ошол эле жазаларды аткаруу кызматындагы мекемесинде жана нөөмөттө турган катардагы кызматкер алыс жактагы участковый инспектор тиги ички иштер министрлигиники, мугалим, доктор ар бири кыргыз мамлекетинин атынан ишти алып барып атам деген түшүнүк мамиле болсо, мына ошондо кандайдыр бир жетиштүү деңгээлдеги өзгөрүүлөргө барабыз. Мисалы үчүн имараттар курулуп атат да, аракеттер көрүлүп атат, айлыктар бөлүнүп атат. Мисалы үчүн жанагы мурдагы жылы жаңы автозактар берилди. Ал дагы өзүнчө бир көйгөй бүгүнкү күндө. Аны козгосоң түмөн ал толтурамас эле чыгат. Бирок анын баары жетишсиз. Кайра кайталайм, бул жалгыз гана жазаларды аткаруу кызматынын көйгөйү эмес, жалпы баарыбыздын көйгөйүбүз болуш керек.
Эмил мырза, мына биздин урматтуу коноктор азыр сизге суроо узатайын деп атам. Бул суроом бардыгыңыздарга тиешелүү болсун. Убактыбыз да аягына келип жетип атат талкуубуздун. Менин узатайын дегеним суроо мына Абдуллаев боюнча комиссия түзүлдү. Ушундай комиссияларга ишенсе болобу? Анан биз бул окуядан кийин эмнени күтүшүбүз керек? Бул окуядан кандай сабак алышыбыз керек? Жана бир нерсе өзгөрөбү? Биякта мен кайсы жерге ошо көңүл бурчууну белгилеп кетейин деп атам. Арстан Алай бул камакка жана анча оор эмес кылмыш боюнча камакка алынып атпайбы? Атыр айым айтып кетпедиби? Камакка алынганда эсети тергөө тоскоолдук кылсаң, анан жана дареги белгисиз болуп аткандан же личность не установлондон ошондо камакка алынат. Биякта анча оор эмес кылмыш болуп, жана адвокаттан сураганым 330 беренеси менен кылмыш жаза кодексинин 1-бөлүгү менен жоопко тартылып атат да. Ал боюнча ошо камакка алыш кажети эле жок болчу да. Бул суроо төргөчү анан сотко пайда болуп атат да. Камакка алынмагандай мындай окуя болмок эмес да, менин оюмча. Ушундай алып келмек эмес. Ошон үчүн биринчиден подряд баарын камакка алууга мындай кажети жок да. Вот ушул именно ушул окуя боюнча вывод кылыш керек. Камакка алынганда именно коомго коркунучтуу келтирет-экен жана оор кылмыш боюнча адамдарды камакка алыш керек. Мындай анча оор эмес кылмыштар боюнча камакка алынбай эле ошо эч жака кетпей подписка же домашний арест алыш керек да. Атырай, мен ушул суроону сизге да узатайын деп атам. Мына комиссиянын жыйынтыгын бул окуянын кандай бүтөт? Биз андан сабак алабызбы? Анткени сиз дагы жана белгилеп кеттиңиз, УКМКнын абагынан каза болгон өсөгү чыккан Бакыт Асанбаев жана ал жерден ооруканага түшүп, ошол жерден үзүлгөн Марат Казакбаевди дагы сиз айтып өттүңүз. Анан ушул окуялардан эмне сабак алышыбыз керек? Сизге сөз соңку. Тилекке каршы комиссиялардын ушундай мына мурунда айтып кеткендей сүйлөп иштеп атабыз, иштебиз деп эле унуткаруу аракети болуп кетиши мүмкүн да. Бул калыптанып калган тажрыйба болуп калды да бизде, ачык айтыш керек. Ошон үчүн ар бир адам баалуу, ар бир адамдын жашоосу баалуу экенин чынында ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Кайсыл бир өзүбүздүн саясий көз карашыбызга, кызмат ордубузга, байлыгыбызга же кандай гана жашоо абалыбызга карабай, ар бир адамдын жашоосун урматтоо, барктоо менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек да. Арстан агай жагабы, жакпайбы, Марат Байкени дагы эми эч кандай мамлекеттик купуя сырга ээ болбогон адамды мамлекеттик купуя сырды ачты деп туруп камакка алып коюшкан дагы, ошентип жана кан басымы өйдө төмөн өйдө болуп кеткенден жанагы Бакыт Байке айткандай ошол УКМКнын тергөө абагындагы дарыгерлер жаткырууга эч кандай эме жок деп көрсөтмөнү берип атканы менен ошо менен кетип калды да бул кишичи. Ошон үчүн берки Бакыт мырзанын дагы канчалык деңгээлде негиздүү кармалышы жана башка суроолордун баардыгы тилекке каршы жабылган бойдон калып калды. Канчалык деңгээлде бул адилеттүүлүккө, акыйкатка жетти, туугандар гана баа бере алат. Бирок ар бирибиз түшүнүп алышыбыз керек. Азыр эң жаманы биздин коом аябай бөлүнүп алып, ал деген азыр дагы мына биздин бир спикерибиз айтып атпайбы, диний башка ойлорду айткан депчи. Анан Арстан агай кандай болбосун? Кимибиз болбойлу? Биздин Кыргызстан биринчиден светтик мамлекет экен. Кыргыздар дин тутуу эркиндиги бар дейсиз. Ооба, дин тутуу эркиндигибиз бар биринчиден, экинчиден биз албетте кыргыз эли катары өзүбүздү мусулман катары тааныйбыз. Бирок мамлекетибизде дагы, мыйзамда дагы так белгиленген, өзүбүз дагы ошондой толеранттуу, чыдамкай элбиз. Чынында сөз эркиндиги, ой эркиндиги дайыма сыйланып баалуулук биз үчүн. Анан ал нерсени ал күчкө салып, же болбосо келип бирөөгө таңуулап, жок ушул жок мындай кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттерге барбай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген да Арстан агайчы өзүнүн ойлогонун. Ошон үчүн мен аны кандайдыр бир диний кастыкты козутуу же болбосо кандайдыр бир туура эмес иш аракеттерди кылды дегенден алысмын. Юрист катары дагы, адам катары дагы бул анын өзүнүн жеке пикири болгон, ишенген ою болгон, идеясы болгон. Кээ бир тилекке каршы мынакей биз көрүп атабыз. Мамлекетти өзгөртөм дегендердин өздөрүнүн идеялары жок болгон учурлар болуп атпайбы?
Бул адамдын идеясы бар болгон. Канчалык туура эмес, аны эл талкууласын, бирок анын ошол идеясы үчүн өлүмгө тете болгон же ошондой камакка тете болгон деп баа бергенден алыс болушубуз керек да. Анткени ар бир адамдын жашоого болгон, өмүргө болгон укугун, баалуулугун сыйлап урматташыбыз керек. Анан эң башкысы бардыгын эле жапырт камакка алуу тажрыйбасын токтотуш керек. Аялдарды, кыз келиндерди, жалгыз боюнерди, мына Карган апаны, ушундай орукчал биздин адамдарды, мугалимдерди баарын эле күндө ачсаң, күндө бирөөнү камакка алышат да. Анан мисалы мына кесир журналисттер иликтүү болуп көрүлөм. Канча 1-2 жыл мурун Клоп аябай жакшы иликтүү болгон. Коррупция менен кызмат абалын пайдалангандар соттолбойт экен да, велосипед урдагандар менен мал урдагандар соттолот экен. Азыр да иликтүү жүрүшүңөр керек. Ошол камакка алуу бөгөт коюу чарасы кимге колдонулуп атат? Кайсы кылмыштар боюнча колдонулуп атат? Биз муну эгерде ачыктап чынын эле биздин элде түшүнүп алыш керек. Бүгүнкү күндө бизге тиешебиз жок деген менен эртеңки күнү балаңар, кызыңар кайсы бир оюн, кайсы бир пикирин, кайсы бир өзүнүн көз карашын айта калам деп камакка алынып калышы мүмкүн. Бул тилекке каршы азыр биздин коомдогу ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө таандык болгон коркунуч. Атырайым, пикириңизге рахмат. Айлыбай мырза, сизге ушул окуялардан, ушундай каргашалуу окуялардан эмне сабак алышыбыз керек? Жана эмнени өзгөртүшүбүз керек? Биздин азыр эле айтып кетпейт, ошо ар бир жаран бизге, ар бир адам биздин ден соолугу, анын өмүрү мамлекет үчүн, барысы үчүн кымбат болуш керек да. Азыр айтпады жаңы эле кайсы кызматка келбесин, ошол соттолгон жаран биз кайра ден соолугу менен чыгарыш керек да. Бирок ушундай окуялар болот экен, бул окуяларды болтурбоого аракет кылышыбыз керек да. Болгон ачык, айкын, жаап жашырбастан эмне себеп болгон? Ошол себебин эртеңки күндө биз кайталабашыбыз керек. Ким күнөөлүү болгон? Камера болгонбу, болгон эмеспи? Эмнеси болгон? Биздин бул жерде комиссиянын чечими бул жерде көп роль ойнойт да. Кандай чечим чыгат? Эмненин себеби? Азыр Атырайым айтып кеткендей, ошону биз канчалык деңгээлде таза чыгарсак, ошол жолду эртең биз тандап алышыбыз керек да. Эртеңки күндү жарандарыбыз дагы бизде ишенимдүү болуш керек. Биздин кызматкерлер азыр эле айтып кеттик, чын эле бул атайын бир өз дилин берген, өзүнүн өмүрүн берген биздин кызматкерлер да каза болгон ушуларды толтура билесиздер да. Ошол эле отургандарды жаран соттолгондун артынан, ошого карабастан үй бүлөсүн, бала чакасын таштап коюп 12 саат, 20 саат ошолор менен жүрүшөт. Ошол эле шартта. Ошол эле шартта. Мукай мырза, эми сиздин дагы пикириңизди угалдап атасыз, мүмкүн болсо кыска. Айбек мырза, мен бул жерде да жана башында айтып кеткендей баса белгилеп кете турам да, биз баягы укуктук мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин биз ар бир мыйзамды сыйлай билишибиз керек да. Жана Атырайым айтып кетти, бул жерде баягы камоолор көп болуп атат, сындап койгон деп. Биз демократиялуу өлкөдө негизи айтылган сөзүңө сен ошого жооп беришиң керек да. Эгерде бизде азыр кээ бир активисттер баягы жалган маалымат таратып, элди козутуу боюнча дагы иш аракеттерди көрүшүп атпайбы? Ошол айткан сөздү эткезип, далили жок болуп калып атат. Ошон үчүн биз бир нерсени айтаардан мурун ошонун далилин кошо айтсак, бул демократиялуу болуптарга туура келет деп эсептейм. Рахмат пикириңизге. Ушул жарандык активисттердин камалышы боюнча негизи коомдо пикирлер ар түрдүү. Ошол эле учурда Мукай мырзаны колдогондор дагы четтен чыгарын да ушул жерден айтып кетейин. Сизге мүмкүнчүлүк. Тез арада ыкшам түрдө ар бир мекемеде, жазаларды аткаруу кызматында адискөй психологдор болуш керек. Бир психолог, ал жанагы ошол жерде же айыпталуучу, же жазасын өтүп аткандар менен иштеген психолог. Башка психолог, кызматкерлер менен иштеген психолог болуш керек. Бул ыкчам арада өтө оперативдүү түрдө чечилиш керек бул маселе. Бүгүн эртең чечиле турган маселе деп атасызбы? Да, бүгүн эртең чечиле турган, колдон келе турган маселе. Эми убакытты талап кылып туруп, мыйзамдарды тууралап, башкалардын мындай алдыга көз жүгүрткөндө бул эң биринчи эле жанагы айтылган медицина саламаттык сактоо министрлигине өткөрүш керек. Анан кайра эле жанагы ГУЛАГтын системасынан биз чындап кодексте жазылган, Конституцияга шилтеме болгон, эл аралык адам укугу боюнча нормаларга шилтеме болгон нормаларга кызматкерлерди ошого көндүрүшүбүз керек да, ошондой иш алып барышыбыз керек. Мен эми бул укукка тиешеси жок, бирок мени жаран катары жөн койбогон бул кишинин каза болгондун аркасынан талкууга бир токтоло кетейин да. Өтө коркунучтуу
талкуу жүрүп атат. Өтө коркунучтуу. Кайрыле жанагы жаназа окулбайбы деген мен учкай гана айта кетейин, тереңдебей эле коеюн. Мына ошонун аркасында өтө чоң коркунучтуу талкуу жатып атат. Бул биздин коом бүгүнкү күндө бири-бири менен чабышууга даяр болуп калгандын көрсөткүчү болуп атат. Бул кишинин жашоосу дагы бүгүнкү күндө мына далил болуп атат, өлгөндүгү дагы бул кандайдыр бир мындай лакмусовая бумажка болуп атат да, мындайча айткандачы. Ашканукка буруп кетүү. Да, то есть азыр мынакей талкуунун аркасынан дагы биз терең ойлонуп, коом, бийлик эмес, коом өзүбүз үчүн кандайдыр бир чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Кандайдыр бир баалуулуктарды ортого салышыбыз керек. Урушуп талаш үчүн себептерди ойноп таап коебуз. Ойноп. А эми биригип оокат кылып туруп, алдыга кетип өнүгүш үчүн ал мынакей талкуу мага жаккан жок. Муну мен жаран катары өзүмдүн мындай оюмду билгизе кетейин дедим. Анан эми акырында сөзүбүз бүтүп атат. Арстан Алайдын чукулдарына мен да көңүл айтамын. Арты кайрылуу болсун. Жаткан жер жайлуу болсун. Рахмат, урматтуу коноктор, келип бериңиздерге мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары бизден бүгүнкү талкуубузга Акыйкатчы институтунун күч органдары менен иштешүү бөлүмүнүн башчысы Эмиль Жандаев, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова, кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рыспеков, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын ардагерлер кеңешинин төрагасы Алибай Нишанбаев жана ошондой эле телефон аркылуу жарандык активист Мукай Керимбаев катышты. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.